Саламатсызбы? Ушул сиз менен бүгүн адам өзүн өзү өстүрүү туурасында, кантип адам өзүн өзү башкарса болот мына ушул туурасында маек куралы деп келдик. Саламатсызбы алгач эле? Кандайсыздар? Келиңиздер. Алык акырын айткандай, мен өзүмдү үй сыртынан тыңшасам дегендей, бир ар бир адам өзүнө бир анализ берет болуш керек да. Анан биздин теле көрүүчүлөргө дагы айрымдары сизди билет. Айрым бир көрүүчүлөр билбей да калышы мүмкүн. Анан өзүңүз жөнүндө маалымат берип кетсеңиз, андан сырткары баягы өзүңүзгө бир мындайча айтканда жыйынтык иретинде кандай иштерди аткардыңыз, мына ушул туурасында дагы айтып кетсеңиз анда. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. 7 китептин автору болом. 12 жылдан бери адамдарга ийгиликке жетүүгө багыт берип келатам. Андан сырткары ошол турак жай маселе, үй боюнча иштерди алып келебиз. Абдан жакшы. Бүгүн сиздин ошол ийгилигиңиз туурасында, анан адам баласы негизи эле өзүн өзү башкаруу кыйын экен да. Мына ушул туурасында маек курабыз. Бүгүнкү күндө канча өзүңүздүн бизнесиңиз бар, мындайча айтканда? Сиз көбүнчө китеп жазып, башкаларды өнүктүрүү тармагында көп иштеп келатпайсызбы? Ал эми өзүңүз дагы практика жүзүндө канчалык деңгээлде ишке ашырдыңыз деген суроо болушу мүмкүн да көрүүчүгө. Ооба, туура. Негизи мен университетке киргенде кыргызча, орусча мектепте көп алмаштырып окуп калдым да. Ошондуктан Славянский университетке өткөндө элдин алдында жакшы сүйлөй албай, бир тилде оюмду билдире албай калдым да. Ошондо чечендик өнөр деген сабак жардам берет экен бугачы. Ошол маалда 2007 жылы андай сабактар жок болчу да. Ошон үчүн мен видео роликтерден көрүп, китептерден көрүп өзүм түзгөм. Ошол чечендик өнөрү элдин алдынан оюңду түшүндүрүп берүү дегендичи. Анан ошол университетти бүткөндөн кийин эл катары эле жумушка кирдим да. Жумушка кирип, биринчи айлыгым болгону 8.000 сом болгон да. Анан ошондо ушул акчам неге жетмек эле, бир нерсе кылыш керек экен деп ойлоно баштадым. Анан ошондо эң мындай менин билимим бар, нолдон баштап бизнес системасы бул жана жарнама агенттиги болду да. Ал жактан клиенттерди таап, аларга жарнама сатчубыз да. Ошо наружный реклама деп коет, реклама на транспорте деп коет. Көрүп калсаңар керек, жана автобустун үстү чапталып жүрбөйбү? Ошону биз кылчубуз да. Анан бул действительно ошол маалда бул жаңылык болгон да. Жаңылык болгон үчүн биз жакшы клиенттерди таап, көп эле акча иштедик. Ошонун үстүнөн мен билим жакка жакын болгондуктан сразу тил курстарын ачтык. Английский, немецкий, китайский. Ошол тил курстарын ачып жүрүп, анан жарнама агенттигине убакыт жетпей, курстарды жакшы алып кете албай, ошол курстарын саттым да. Анан көрдүм, көрсө бизнести түзүп, аны раскачивать этип, көрсө аны бизнести да сатса болот турбайбы деп. Ошентип көп бизнес түзүп, эгерде меники болбосо, убакытымды көп алып атса, мен сатып койчумун да оңойлечи. Ошентип 10дон ашык бизнести түзүп, 10дон ашык бизнести саттым. Анан мага эң жаккан эле нерсе бул адамдын мисалы үчүн бир көйгөйлүү, өзү көрө албаган бир тоскоолдуктар бар да. Ал тоскоолдуктар тышта эмес. Көп айтып атпайбы, обстоятельства мешает мне депчи. То есть сыртта эч кандай проблема жок, сыртта ситуация гана бар да. А ошо проблеманы түзгөн биздин көз карашыбыз болуп атат. Анткени биздин жанагы айрана чөйрөбүз, бизди баккан ата-эне өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн билимин гана бере алат да. Балким анын тажрыйбасы, билими чектелүү болгон. Биз аны эч качан билбейбиз да. Анан ошондой эле жана биз миллионер биздин ситуация көз карашыбызды караса, ал баа бере алат да. Сен аябай мындай тайыз жерде сүзүп жүрөсүң, мындай тереңирээк бар деп айта алат да, мындай элементарный нерселердичи. Анан биз өзүбүз көрө албай ошол бир жерде эле кыйналып жүрө беребиз. Аябай көп иштейбиз, бирок эч кандай жыйынтык болбойт да. Ошондуктан жанагыл
жашап келатып көп иштеп бирок жыйынтыгы жок, анан бир суроо берет да адам өзүнөчү, мен туура эмес кылып атат окшойм, бул бир жерден ката кетип атат окшойт. Ошондой адамдар өздөрү таап келет да. Вот ошолорго жол ачып берип турам да. Алардын туура эмес кылгандарын көрсөтүп, кайсы жакка барыш керек, күчтүү тараптарын аныктап, күчтүү тараптарын негизинде жеке ишкерликке жардам берем да.